أهلا. تبريك. أنا بخير. السلام عليكم. يا بيروحوا من المصنع. شو نورمالنا. Siz girip ketip kalır mı? Yok. Sonra konuşacağız. صورة هنا ولا ناخذ نتفرج على وهذه الدرعية القديمة، هذه العاصمة السعودية القديمة جدا. Это первая столица Саудовской Аравии. النوع السكري. Это наши финики, как вы, наверное, знаете, Саудовская видом на море. يصنعون منه السجاد والخيام، البيوت الشعر. Это من ساحل البحر الأحمر وفيه الجزر، عدد من الجزر. это часть побережья. Это побережье. Чоң рахмат. Бүгүнкү атайын көргөзмө уюштурупсуздар. Биз үчүн Сауд Аравиясы бул Мекке, Медина, анан пайгамбар Исламдын мекени катары белгилүү. Бирок бүгүнкү сиздер уюштурган көргөзмөнүн берекеси менен биз дагы да көп билдик. Географиясын, чыгышын, батышын, рельефтерин, жетишкендиктерин. Бизде ушу маданий диалог, карым катнаштагы бекемдеш керек. Ошого жакшы себеп болду. Сиздерге чоң рахмат. Ошо көптөгөн депутаттар келди, көптөгөн өкмөт мүчөлөрү келишти. Бул биздин эл аралык мамилебиздин, достугубуздун бекемдеп аткандыгын бир белгиси деп билебиз. Эң башкысы сиздин жакшы демилгениңиз, эң жакшы ишиңиз деп билебиз. وأشكركم على مبادرتكم الطيبة هذه. جزاك الله خير. احنا اللي سعداء جدا صراحة بتشريفهم، وانا هذا اليوم يعني يوم سعيد، وانا فخور بزيارتهم، والمعرض هذا معرضهم، واحنا قادرين نكون افضل. Чоң рахмат. Сиздерди бүгүн ушул жерде сиздер менен жолуккан үчүн аябай кубанычтамын. Мындан кийин дагы ушуга окшогон башка иш-чараларда да сиздер менен жолугуштурабыз деген үмүттөмүн. Анан өзүңүз белгилеп кеткендей эле эки өлкөнүн ортосунда мамилелер акыркы учурларда аябай жакшы өнүгүп өсүп жатат. Биз бул да бизди сүйүндүрбөй койбойт. اهلا وسهلا فيك. جزاك الله خير. Келиңиздер. Географиясы, чыгышы, батышы, айылдары, эң бийик фонтан, мегаполистер бардыгын чагылдырыптыр. Бул фото көргөзмөнүн бир жакшы жери кыска убакыттын ичинде мамлекетти кыдырып чыккандай болуп каласың да. Мейкиндикти бүт кыдырып, тарыхын да көрүп чыккандай болосуң. Анткени ошол эле Кабанын ар бир детальдары канчалык кызыктуу экенин азыр айтып берди да. Мисалы үстүндөгү материал эмнеден тигилет, канча миллион турат, жылына канча алмаштырылат, мааниси маңызы кандай дегендейчи. Ушуларды көрүп биз мамлекетти дагы тааныгандай болуп атабыз. Мен ишенем, биздин дипломаттар дагы дүйнөдө Кыргызстан ушундай тааныш керек. Чын-чынына келгенде биздикиндей кооз жаратылышы албетте буларда жок, бирок ошондой болсо дагы өлкөсүндө даңазлап атат. Бизде эле ушундай бир жолдор менен маданий алакаларды барган өлкөлөр менен бекемдесек абдан жакшы болот. Бүгүнкү иш-чараны мен айтат элем, маданий жактан бири-бирибизди түшүнгөнгө абдан жакшы мүмкүнчүлүгү болду деп.